Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Муундар арасындагы турнирдеги оюндарга билеттер канча сомдон, муундар аралык турнирди уюштуруу сунушун кайсы оюнчулар берген, Кубантай кайсы ат менен ойнойт, ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп лайк коюуну унутпаңыздар. 3 ноябрдан 10 ноябрга чейин Бишкектин четинде жаңы курулуп жаткан ат майданда биринчи ирет муундар арасындагы республикалык турнир өтөт. Ага катыша турган командалардын толук курамдары белгилүү болуп калды. Негизги фаворит саналган командалардын курамдары менен таанышалы. Манас Ниязов баштаган 93-төрдүн курамы төмөндөгүдөй. Манастан тышкары бул командада Аскат Аскаров жана Эрлан Төлөбеков бар. Калганын бул сүрөттөн таанышып алыңыздар. Ал эми бул 92лердин курамы капитан Сейитбек болсо, ал өзү машыктыруучу дагы болот. Кубантай жекеме-жекени катырат. Мындан тышкары таластан дагы 4 жигит бар. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Кубантай кайсы аргымак менен ойноорун айттым. Мен деле жаңы эле келдим, бул Сейитбектин аты. Мен былтыр Сейитбек жана Аднетинге жекеме-жекеде чыккан Оматты менен буйса. Анан дагы бир көк ат бар, ошол экөөнү тандап экөөнүн бирөөсү менен го. Негизи аттан аятыш Оматты дайындап атабыз. Дагы бир фаворит бул 94-төр. Курам төмөндөгүдөй. Бул жакта дагы 4 таластык жигит бар. Майрамбек, Нуржан, Дастан жана Турат. Ал эми капитанды четининин оюнчусу Нургазы Борбиев аткарат. 1996-жылкылардын курамы дагы күчтүү. Капитанды Бекназар Аматов аткарат. Ошондой эле курамда Шумкарбек Бакытбек уулу, Асаркул Табышев, Бекназар Кулмурза уулу бар. Эң биринчи даярдыкты баштаган жана эң көп даярданган команда бул 97лер. Курамда Арген Абдулаев, Айтмарек Сейитказы уулу, Бекболсун Алтынбек уулу бар. А бул 2002лердин курамы капитан Алымбек Кедейбеков, ошондой эле Байыш Акылбеков, Рыскелди Анатаев, Ержан Төлөбеков бар. 1999-жылкылардын курамы төмөндөгүдөй. Бул турнирде кимдер сунуштаганын Көк Бөрү Федерациясынын башкы катчысы Рамис Жайнымашев жооп берди. Бул Астана шаарында көчмөндөрдө жүргөндө ошол жерден пайда болгон. Биз ошол бир кечки тамактанууда ошо федерация башчылары менен ошол оюнчулардын ортосунда, эми чын айтканда ал жерден Кубантай менен Кубаныч Султануулу менен Манас Ниязовдун ортосунда, экөөнүнүн ортосунда бирөөсү 92-жылкы экен, бирөөсү 93-жылкы мына ошол жерден биздин федерациялар ошо сунушташканда. Буга чейин Талас облусунун жигиттери сунуштап келген, ушундай кылып өткөрсөк жакшы болот эле депчи. Бирок ошол жерден ошол 92 менен 93-түн ортосундагы ошол Кубаныч Султануулу менен Манас Ниязовдун ортосунда федерация башчылары кылып берсеңиздер. Бул турнирге билеттердин баасы 200 сомдон болоорун белгилеп кетели. Эмне үчүн ушул билет саталы деп чечтик? Себеби дегенде азыркы бул мамлекет тарабынан каржыланган жок бул турнир. Ошондуктан федерациянын азыркы киреше булагы азыркы учурда бир аз таңгыстыгын жаратып аткандан кийин ошондон билет сатууну туура деп чечтик. Себеби ушул 200 сомдон да билет баасын койгонбуз. Бул билеттен түшкөн акчалардын баардыгы тең азыркы даярдалып жаткан ат майдандагы ошол сырдоо даярдоо процесстерине кетет. Андан тышкары ошол оюнду уюштуруудагы кандай гана ушул оюнду уюштурууда болгон чыгашалардын баарын жапканга жетип берсе болду. Эгерде ошол билеттен түшкөн акчалар артып калган болсо, биз көрөрмандарга да бир ушул убакыттан пайдаланып ошол келип ушул командаларын колдоп ушул билеттен ашып калган акчаларды ошол бир да тыйынын коротпостон ошол эле качкан команда байгелүү орундарга ошол байгелерин бөлүп бериңер деп ошол чечимди кабыл алганбыз.